Бүгүн Бишкек шаарынын 147 жылдыгы белгиленип жатат. Ал 1878 жылы мурдагы Пишпек чебинин ордуна негизделип, 1925 жылы шаарга Фрунзе деген ысым ыйгарылган. Азыркы аталышы республика эгемендүүлүк алгандан кийин алынган. 1,5 кылымдын ичинде борбор абдан өсүп өзгөрдү. Ал чептен Кыргызстандын маданий, билим берүү жана административдик борборуна айланды. Бишкектин 147 жылдыгын утурлай Ала Тоо аянтында 13:00дөн тарта 22:00 чейин шаар тургундарына жандуу үн менен коштолгон концерттик программа, спектакльдер, интерактивдүү оюндар сыяктуу жана башка көрсөтүүлөр, оюн зооктор тартууланууда. 28 апрелден баштап Бишкек шаарындагы эмен дарактарын зыянкечтерге каршы химиялык дарылоо иштери башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен маалымдашкандай, дарылоо иштери өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти менен Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы тарабынан аткарылууда. Департаменттен 13 адис жана 5 даана трактор, ага чиркелген уу чачуучу аппараттар тартылган. Химиялык иш-чаралар шаардык жашыл аймактарды коргоо жана дарактардын зыянкечтерден жабыркашына жол бербөө максатында жүргүзүлүүдө. Дарылоо иштери түнкү убакта жүргүзүлүп, адамдарга, жаныбарларга жана пайдалуу курт-кумурскаларга коопсуз болгон препараттар колдонулуп жатат. Министрлик шаар тургундарын өзгөчө химиялык заттарга сезгичтиги жогору болгон адамдарды дарылоо жүргүзүлүп жаткан аймактарда убактылуу жүрбөөнү жана коопсуздук талаптарын сактоону эскертет. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарында мектепке чейинки жана мектептеги билим берүү жаатында жеке ишкердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берилди. Тиешелүү буйрукка курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев кол койду. Министрдин айтымында бул чаралар балдар бакчалары менен мектептердеги жетишсиз орундар боюнча маселелерди чечүүгө, билим берүү тармагындагы жеке секторду өнүктүрүүгө жана балдар үчүн жеке бакча, мектептерге жеткиликтүүлүктү жогорулатууга багытталган. Биз башка өлкөлөрдүн бул жааттагы тажрыйбасын карап чыктык. Санитардык нормалар боюнча маселелерди изилдеп, мындай нормаларды колдонууга баардык мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрдүк, деп жазды ал. Санариптештирүү иштерин жүзөгө ашырбаган жетекчилер кызматтан алынат. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев аппараттык жыйында билдирди. Туманбаевдин айтымында ведомстволук уюмдардын ишмердүүлүгүн белгиленген мөөнөттө толук санариптештирүү керек. Бул президент Садыр Жапаровдун тапшырмасын так жана өз убагында аткарышыбыз керек. Мамлекеттик башкарууну ачык айкын жана натыйжалуу кылуунун жолу бул санариптик реформалар, деп белгиледи ал. Ошондой эле кызмат мекемеси башка мамлекеттик органдардын санариптик чечимдер менен колдоого тийиш экендигин белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө ал Арча жаратылыш паркынын алдыдагы ишмердүүлүгү да талкууланып, туристтик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана экологиялык талаптарды бекем сактоо боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. Акыркы 2 жыл ичинде президенттин иш башкармалыгында жана ага караштуу баардык ведомстволук уюмдарда санариптештирүү иштери кеңири жүргүзүлдү. Маалыматка ылайык, 2024 жылы ведомстволук уюмдардын жалпы кирешеси 6 миллиард сомго жетип, 2019 жылга салыштырмалуу 12,9 эсеге көбөйдү. 98% кызмат көрсөтүүлөр жана төлөмдөр электрондук форматка өтүп, накталай акча жүгүртүү дээрлик токтотулду. Иш башкармалыктын иши документ жүргүзүүсү, кат алышуу, буйруктар, расмий чечимдер толук электрондук форматка өттү. Ведомстволук уюмдар негизги процесстерди санариптештирип, тейлөө ылдамдыгын жана ачык айкындуулукту жогорулатты. Президент Садыр Жапаров улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө тескемеге кол койду. Чечим 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согушта фашизмди жеңүүнүн бүткүл дүйнөлүк тарыхый маанисин, ошондой эле жеңиштин 80 жылдыгын майрамдоону эске алуу менен кабыл алынды. 2024 жылдын 1 апрелине карата Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин жалпы саны 32 адамды түзөт. Тескемеге ылайык, улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин төмөнкү категорияларына 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардамды төлөөгө Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 3,332,000 сом бөлүү тапшырылат. Улуу ата мекендик согуштун майыптарына, улуу ата мекендик согуштун катышуучуларына, экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде нацисттер жана алардын союздаштары тарабынан түзүлгөн концлагерлердин, геттолордун жана башка мажбурлап кармоо жайларынын жашы жетелик туткундары болгон адамдарга 1945 жылдын 8 сентябрынан тартып, 1944 жылдын 27 январына чейинки блокада мезгилинде Ленинград шаарындагы ишканаларда, мекемелерде жана уюмдарда иштеген, за оборону Ленинграда медали менен сыйланган адамдар жана жителю блокадного Ленинграда белгиси менен сыйланган адамдарга
Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев мамлекеттик ипотекалык компанияга эң кыска мөөнөттө түндүк тиркемеси аркылуу арыз берүү мүмкүнчүлүгүн ишке киргизүүнү тапшырды. Анын айтымында кезекке турууда бардык процесстер жарандар үчүн ачык айкын, түшүнүктүү жана жеткиликтүү болушу керек. Мамлекеттик ипотекалык компания менен президенттин иш башкармалыгынын жыйынында учурда кызмат мамлекеттик мекемеси бул багыттагы керектүү техникалык чечимдерди иштеп чыккандыгы жана кызматты ишке киргизүү акыркы баскычта тургандыгы маалымдалды. Бардык техникалык иштер аяктады. Жакын аралыкта жарандар түндүк тиркемеси аркылуу бат жана ыңгайлуу түрдө арыздарын бере алышат деп билдирди кызмат мамлекеттик мекемесинин директору Урматбек Камбаров. Жыйындын соңунда иш башкармалык мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекте тургандар менен түшүндүрүү иштерин активдүү жүргүзүү, арыз берүү тартиби, тизмелердин түзүлүшү жана батир бөлүштүрүү эрежелери боюнча толук маалымат берүүнү тапшырды. Эске салсак, конкреттүү тапшырмалар мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунда Каныбек Туманбаевдин жетекчилиги алдында өткөн жумушчу жыйында берилди. Жакынкы аралыкта Жалал Абад облусунда 870тен ашык батирди жарандарга берүү пландалып жатат. Бул тууралуу маалымат мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунда президенттин иш башкармалыгы менен өткөн жумушчу жыйында белгилүү болду. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын демилгеси менен 2025-жылдын 29-30 апрелинде Бишкек шаарында күч аракеттердин синергетикасы, коомчулукта баңгичиликтин алдын алуу боюнча мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдү жана коомдук демилгелерди бириктирүү аттуу улуттук форум өтүүдө. Форумга өлкөнүн ар кайсы аймактарынан мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер жана активисттер катышууда. Форумдун максаты мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана коомчулуктун деңгээлинде баңгизаттарды колдонуунун алдын алууну илгерилетүү боюнча коомдук демилгелердин ортосундагы туруктуу өз ара аракеттенүүнү түзүү. Баңгиликтин алдын алуу бул дүйнө жүзүндө азыркы тапта биринчи орунга чыгып келатканынын бир себеби баягындай түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, калкка баңгизаттардын зыяндуулугу жөнүндө айтып, жана анын организмге тийгизген терс таасири жана оор кесепеттерин биз көбүрөөк маалымдуулук берип, маалыматты берсек, ошонун негизинде мыйзамсыз жүгүртүүдөн дагы баңгизаттардын жүрүшүн алдын алабыз. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жогорку кеңештин, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын, Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн жана КАДАП-7 программасынын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында баңгизатка каршы коалициялардын панелдик сессиясы, баңгиликтин алдын алуу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо, ошондой эле жергиликтүү демилгелерди өнүктүрүү жана биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу. 26-жылга чейин бекитилген антинаркотикалык программалар. Ушул программада наркопрофилактика жөнүндөгү жаңы мыйзам жазылып чыгыш керек. Мына ушул мыйзамды жазуунун алдында да бүгүнкү күндө уполномоченный органдар турат. Алардын эксперттери жана рабочий группанын мүчөлөрү да бүгүн ошо катышып, элдин арасындагы ошол эле жанагы мамлекеттик жана муниципалдык структуралардын өздөрүнүн иштеринде кандай көйгөйлөр бар экен, ошол баңгизатка байланыштуу маселелерди биз талкуулап, анан ошо жаңы мыйзамды жазуунун алдында турат да. Демек биз бүгүнкү күндө ошо эл аралык баңгизат алдын алуу боюнча эл аралык стандарттарды биздин нормативдик укуктук документтерге кандай деңгээлде жазабыз жана ошондой эле коомдун, жамааттардын баягы муктаждыгына ылайык жазылыш керек деп бүгүнкү күндө ушул маалымат аянтчасын уюштуруп турабыз. Форум 30 апрелде уланып, анда негизги жыйынтыктар чыгарылып, эл аралык алдын алуу стандарттарын кыргыз коомчулугунун деңгээлинде ишке ашыруу боюнча кадамдар белгиленмекчи. Бүгүн Улуттук тарых музейде медиа мейкиндикте сүйлөө жана жазуу маданиятынын актуалдуу маселелери аталышындагы кереги кеңеш өттү. Аталган кеңеште Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия менен улуттук кыргыз туусу гезити биргелешип өткөрдү. Иш-чаранын максаты Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомдо сөз маданиятын жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болуп саналат. Буга чейин мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан массалык маалымат каражаттарында кыргыз тилиндеги каталарга атайын анализ жүргүзүлүп, аны бышыктоо иретинде бүгүнкү иш-чара болуп жатканын мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев билдирди. Бизде журналистикада ошол сабатсыз журналисттердин тилекке каршы
пайда болушу, ал ачык маалымат майданында же болбосо маалымат айдыңында ошол жалпы коомчулукка ошондой сабатсыз маалыматтар таралышы бизге бир коңгуроо алды да. Ушул жаатта анан биз маселе көтөрүп, ушу журналисттердин өздөрү менен ошону кеңеш куруп, мындан ары ушул маселени жоюу, чечүү жолдорун аныктайлы деп атабыз. Кыргыз тилине арналган кереге кеңешке жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген эксперттер, басма сөз тармагында эмгектенгендер, ошондой эле жогорку окуу жайдан журналистика факультетинин мугалимдери катышты. Алар жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик тилдин колдонушу, учурдагы абал жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу пикир алмашышты. Биздин журналисттер маалымат чагылдырууда biz ушул кыргыз тилин 50-70% аралыгында колдонобуз. Ал эми радиолордо кыргыз тилин колдонуу 70-80%ке колдонулат, бирок өзүңүздөр көрүп тургандай стилистикалык каталар аябагандай эле көп. Ошондой эле учурда жалпыга маалымдоо каражаттарынан сырткары өзүнчө медиа тармактагы өнүгүп жаткандыгына байланыштуу интернет платформаларын колдонуучулар да эне тилибизди туура эмес колдонуп, сабатсыз жазып жатышы да коомчулукка чоң таасирин тийгизүүдө, дейт Тилимпост баракчасынын негиздөөчүсү. Дайыма айта беребиз, жалпыга маалымдоо каражаттарына карап түзөлөбүз, оңолобуз деп. Бирок маселе азыр экинчи дагы коомдо маанилүү роль ойногон тарап пайда болду. Бул миллиондук аудиториясы бар блогерлер, ырчылар, чоорчулар жана башкалар. Алардын дагы ошол стористерде, социалдык баракчаларда, башка жактардагы жазып жаткан посттордогу тексттеринин ошол сабаттуулугу маселесин дагы көтөрүүгө кез келди. Алар дагы одоно көрүнө каталарды кетирип, коомдо туура эмес ой калыптандырып атат да. Мына бүгүн тиешелүү контингент таптан кызыктар тараптар катышкан талкуу болду. Жыйынтыгына эмне келдик? Ошол жанагы каталардын да талдап алдык. Жакшы баяндамалар болду. Жакшы сунуштар айтылды. Анан эң негизгиси ушул катышуучулар тарабынан ушул тапшырма берилди да. Мамлекеттик тил комиссиясына, бизге, ана эксперттик топ түзөлүү. Анан ушул журналисттер үчүн, басма сөз кызматкерлери үчүн, деги эле медиа мейкиндиктин субъекттери үчүн биз методикалык колдонма иштеп беришибиз керек да, чыгышыбыз керек да. Түрк тилдеринин бири болгон кыргыз тили миңдеген жылдарга созулган бай тарыхка ээ. Байыртадан ата бабабыз аздектеп тапшырган эне тилибизди учурда туура колдонуп, жоготпой кийинки муунга өткөзүп берүү биздин муундун милдети. Улутубузду сактоо үчүн эне тилибиз эң биринчи курал болушу керек. Асел Сөркул кызы, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Кабар жаздырганда чыккан тексттердин негизинде айтып атам. 28 апрелде Бишкектеги Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын залында венгриялык музыканттар джаз концерт деген аталышта өнөрлөрүн тартуулашты. Аталган иш-чараны Кыргыз улуттук консерваториясы менен Венгриянын Кыргызстандагы элчилиги биргеликте уюштурду. Иш-чарага Кыргызстандагы башка өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрү, джаз музыкасын жактырган күйармандар жана студенттер катышты. Белгилей кетсек, аталган концертте венгриялык Кристиан Оллах тобунун чыгармалары жаңырды. Бүгүнкүдөй концерттер, маданий алакалар эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты жана ынтымакты мындан ары да бекемдейт, дейт Венгриянын Кыргызстандагы элчиси. Наша цель, чтобы познакомить киргизскую публику с венгерской культурой. Биздин максатыбыз кыргызстандыктарга венгер маданиятын тааныштыруу. Бул кече маданий иш-чаралардын бири болуп саналат. Былтыр ушундай эле джаз концертин өткөргөнбүз. Бул экинчиси деп айтсак болот. Концерт менен биргеликте ушул эле маалда Улуттук тарых музейинде венгриялык саякатчынын Кыргызстандагы сапарында болгон сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Дагыда алдыда башка маданий иш-чаралар жана концерттер уюштурулмакчы. Фотовыставка.
Кристиан Оллах Венгрияда джаз музыкасы менен таанылган көрүнүктүү инсандардын бири. Анын музыкасы классикалык музыканын жана композициялык шаймандардын элементтеринин, ошондой эле заманбап джаздын айкалышы менен айырмаланып турат. Анын атасы Калман Оллах да композитор жана джаз пианисти. Ансамблдин программасы Кристиан Оллахтын автордук чыгармаларынын негизинде болгондуктан топтун аталышы да анын атында. Топто 4 музыкант бар. Алар Кристиан Оллах пианинода, Калман Оллах саксофондо, Марцел Дианик контрабаста, Даниэл Шерейи барабанда ойношот. Асель Сөркул кызы, Данияр Жеркимбаев, Азия ТВ, Бишкек. Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай коомунун Ош облустук бөлүмү Ош шаарындагы кызматкерлердин саны 16, ал эми ыктыярчылардын саны болсо 1250-нү түзөт. Кыргызстандын Кызыл Ай коому бул өлкөнүн бардык аймактарында иш алып барган жана калкка ар кандай багыттарда жардам көрсөткөн гуманитардык уюм. Улуттук коом 7 облустук, 1 шаардык жана 38 райондук бөлүмгө ээ болуп, өлкөдөгү эң байыркы гуманитардык уюмдардын бири болуп саналат. Кызыл Ай коому жалпы жолунан мамлекетке кошумча жардамчы күч деп организация деп эсептесек болот. Негизинен 4 багытта иш алып барабыз. Өзгөчө кырдаалдар учурунда, саламаттык сактоо багытында, социалдык колдоо жана уюштуруу өнүктүрүү деп 4 багытта иш алып барабыз. Жалпысынан алганда ошол калктын өзгөчө аярлуу катмарына колдоо көрсөтөбүз жана алардын кыйналуусун же болбосо турмуш тиричиликте ар кандай учурларда мындай колдоо же болбосо жардам көрсөтүп келебиз. Кыргыз Республикасы боюнча 7 областта, ошондой эле райондордо биздин өкүлчүлүктөр бар. Алгачкы жолу 1926 жылы каттоодон өткөн. Кийинки жылы биз толук 100 жылдык мааракебизди белгилейбиз. Бул жыл ошол 8 майга арналган иш-чарада бүгүн өзүңүздөр байкагандай ошол биздин алгачкы уюмдарды чакырдык. Алар менен чогуу өткөн жылдын иш-чараларына көз чаптырып, ошол аларга отчет иретинде көрсөттүк. Ишмердүүлүгү 4 негизги багытта жүргүзүлөт. Саламаттыкты сактоо. Бул департаменттин максаты Кыргызстанда көрсөтүлүп жаткан дарылоонун сапатын жогорулатуу, онкологиялык жана башка оор мээ ооруларын эрте аныктоо иштерин өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдарда даярдык көрүү жана жооп кайтаруу, өзгөчө кырдаалдарда жардам көрсөтүү программалары иштеп келүүдө. Улуттук Кызыл Ай коому бул биринчилерден болуп мамлекетке жардам берип көмөктөшүп келет да. Анткени ошол кандай ошол учурлар болбосун, мисалы ошол ЧС учурларында, өзгөчө кырдаалдар учурларында биринчилерден болуп ошол элден менен эле бирге бир күн, 2 күнүн ичинде эле барып жардам берип атат. Ошол маалыматтарды такташат, элдин кайсы үй бүлөлөр кандай жабыркады, аларды такташат. Анан биринчи кезекте ошо элге гуманитардык жардамдарды берет, акчалай жардамдарды берип келе жатат. Мына былтыркы жылы эле бизде жалпы ошол Ош облусунда аябай көп сел жүрүү болду. Ошонун ичинде эле биздин райондо дагы селден жабыркаган үй бүлөлөр аябай көп болду. Ошол үй бүлөлөрдүн ар бирине 25 миңден акчалай жардам көрсөттү ар бир үй бүлөгө. Бул жалпы Кыралжа району боюнча 3 миллиондон ашык акча жардам берди да. Бул биздин Кызыл Ай коому 3 жылдан бери бизге көптөгөн жардамдарды берип келатат. Өзгөчө кырдаалдар болгон учурда жана башка өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында дагы жана башка багы алгачкы жардам боюнча дагы бизде окуулар болгон, окутуулар болгон. Биздин айылда 18 ыктыярчы тобубуз бар өзүбүздүн. Ошолорду бир курс окутуп, жана биздин өзүбүздүн айыл өкмөтүбүзгө дагы багы өзгөчө кырдаалдар учурунда колдонула турган шаймандарды берген. Өзүбүздүн бир мындай зданиябыз бар эле, ошол жерге акчалай жардам берип, ремонт кылып, бүт шаймандарыбызды ошол жерге коюп алганбыз. Биздин мына акыркы 2 жылдын ичинде чоң 2-3 сел болду. Ошол учурда бүт ошо бизге берген ошо шаймандарыбызды колдонуп, эл менен биримдикте
пайдасын көп көрүп жатат, көптөгөн ыраазычылыктарды берип жатат. Социалдык жактан айырылуу катмарларга жардам берүү. Бул департамент калктын айырылуу катмарына баштапкы керектөөлөрүн камсыздоо аркылуу жардам көрсөтүүгө багытталган, мисалы азык-түлүк, турак жай, ошондой эле кесиптик, социалдык жана психологиялык колдоо көрсөтүү аркылуу жашоо шартын оор адамдарга өлкө боюнча жардам берет. Уюмдун ишине ыктыярчылар тартылат. Тренингтерди өткөрүп келем. ВИЧ-СПИД жана СРЗП деген, анан кийин жаңы ошол спикер болуп келаткан ыктыярчыларды тоже үйрөтөм тренинг өткөнүчө. Мен волонтер болгон себеби адамдарга жардам берген жагат. Жана бизде Акбата деген клуб бар. Ошол жакта чоң элерге барып, үйүндө иш кылып, жардам берип, алар менен сүйлөшүп, ошо сүйлөшкөндө алардын Акбатасын алганда мага жагат да. Өзүмө мындай мотивация алып, мен иштейм деген нерсе пайда болот. Анан кийин бизде былтыр селдер жүргөндө дагы чыгып, ал жакта элдерге жардам берип, сурак алып, алар менен жүрүшкөнбүз. Алар дагы Акбатасын берип, рахматын айтып, эме ыраазы болгондо бизге дагы аябай жагат экен. Ошо. Уюмду өнүктүрүү жана эл аралык мамилелер. Бул департаменттин негизги максаты улуттук коомдун потенциалын чыңдоо жана миссиянын калктын эң аярлуу катмарларынын азап кайгысын жеңилдетүү, иштерин сапаттуу аткаруу үчүн шарттарды түзүү. Бул үчүн калкка жана мамлекеттик бейөкмөт өнөктөштөргө эл аралык гуманитардык укук, гуманитардык баалуулуктар жана кыймылдын негизги принциптери тууралуу маалымат таркатуу маанилүү. Бүгүнкү күндө Кызыл Айдын ыктыярчылары ар кандай курактагы жана кесиптеги адамдардан турат. Алар коомдук акцияларга, гуманитардык операцияларга, тегерек үстөлдөргө жана конференцияларга активдүү катышышат. Кызыл Ай ыктыярчылар үчүн жакшы шарттарды түзүүгө жана алардын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүүгү аракет кылат. Ыктыярчуу болуу бул боорукердик, адамгерчилик жана кайдыгер эмес мамиле аркылуу таптакыр жаңы нерселерди үйрөнүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.